келгендер да. Урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай. Кайрадан сиздер менен улус төр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде тема жыл жыйынтыгы тарыхый баа. Ал үчүн бизге белгилүү Кыргыз Республикасындагы тарыхчы профессор агайыбыз Кыяс Молдокасымов. Кош келипсиз агай. Кушакылсын. Жыл аягы бүтүп отурат, анан кийин негизинен ошо жылды дагы эстегенче, бирок тарыхый өңүттөн сиздин профессионалдык көз карашыңыз менен бир сыйра өткөн жылга баа бергенче, жалпы мындан аркы дагы тарыхка бир аз мындай өңүттө, тарыхый өңүттө мындай көз салып көрөлү. Агай, биринчи суроом сизге тарыхчы катары негизи тарых деген эмне? Ошону бир кыска түшүндүрүп берсеңиз. Тарых деген бул адамдын жашап өткөн доору. Адамдын ошол жашап өткөн доорундагы орчундуу окуялар. Анан биз бул маселени мурда Совет мезгилинде бул тарыхты жалаң эл жасайт. Ал эми тарыхый инсандар, эл башчылары бул тарыхта эч кандай роль жок деп карап келгенбиз. Ал эми бүгүн эми жалпы элдин жашоосун баягы изилдеп келгенде башчысы жок эл же мамлекет алдыга өнүккөн эмес. Ошон үчүн бир адамдын ролу же болбосо ошол эл башчыларынын ролу ушул тарыхта өзгөчө экендигин мына эгемендүүлүк доордон кийин эле кеңири айта баштадык. Себеби биз мына окуп жүргөн мезгилде эле тарых факультетинде ошол кыргыздын белгилүү тарыхый инсандары жөнүндө таптакыр мындай бир лекцияда да сөз болчу эмес. Андан кээде агайларыбыз баягы жатаканага барганда же аудиториядан сырткары учурда жашыруун эч ким жок мезгилде анан тарыхый инсандар жөнүндө көп кызыктуу элдин оозундагы сөздөрдү анан жазма булактарына таянып ошону айтып берчү. Анан албетте баягы элдин башчысы кандай болсо, алар кайсы жолго үндөсө, анан эл ошол жакка кетерин, мамлекет ошого жараша өнүгөрүн жалпы адамзаттын тарыхы көргөзүп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз баягы тарыхый инсандар менен, эл башчылары менен, белгилүү инсандар менен элди эми эки бөлбөй бир карай баштадык да. Демек мурда бир башкачараак аппроч болуп, элди эле караган учур болгон экен да. Албетте мурда элиталык деңгээлде да карап. Эгерде мурда журт башчылары же болбосо элдин башында белгилүү инсандардын көпчүлүгү албетте ал убакта колунда бар ушул белгилүү инсандардын баардыгы манаптардын тукумдары, анда эң мыктылары да. Себеби баардык эле манаптын балдары элди башкара берген эмес. Ошолордун арасында сөзмөрү, салтты, нартты мыкты билген, мыкты инсандар гана, анан ошолор арасынан бирөөсү гана ошо элди башкарып калышкан да. Анан ошондой эл башкарган адамдардын баардыгын биз мурда бул деген эзүүчү таптын өкүлү, бай манаптын өкүлдөрү, буну биз тарыхта таптакыр карасак болбойт. Буларды карасак, бул деген эски ушундай бир феодалдардын өкүлдөрүн мактаганга тете деп туруп, аларды таптакыр баягы мындай бир тарыхтан сырткары карачубуз. Ошол эле учурда кыргыздын жашоо турмушундагы ушул тарыхый окуяларда уруулук түзүлүш, анын баягы санжыраларын, буларга дагы өтө бир этияттык менен мамиле жасачубуз. Уруулук түзүлүш, уруулук патриархалдык түзүлүш бул эски замандын тарыхы. Аны бир жаңыча мактоого болбойт деп, ал эмес биздин көрүнүктүү агайларыбыз, профессор Аттокуров деген болгон, кыргыз санжырасын этнографиядан сабак берген. Ошол профессор Сабыр Аттокуров ошол мезгилде биздин борбордук комитетинин илим билим боюнча башчысы Аскар Акаев, баш болгон Молдобаев, ошол коммунисттик партиянын идеологиясын тейлеген. Ошолордун баардыгы университетке барып алып, университеттен ошол Сабыр Аттокуровду партиядан чыгарып, ушунчалык айыптап, күнөөлөп, анан иштен айдап, анан ал агайыбыз ошол мезгилде инсульт болуп, сүйлөй албай, ушундай бир оор абалга калган учурлар да болгон. Биз баягы өтө аша чапкан мезгилде көп болгон да, ушундай тарыхтагы оош кыйыштар өтө эле көп болгон. Эми мындай жалпы биздин кыргыздын тарыхыбызга кайталы. Мен негизинен ушу кыргыздын тарыхы деп негизги 4
датаны мындай өзгөчө белгилеп айтат элем да. Бул 2001 жыл биздин эрага чейинки 840 жыл. Анан 1917 жыл. Анан 1991 жыл. Кыргыздын тарыхы үчүн 4 дата мындай мааниси бар деп ойлойм да. Биринчиси бул ошо Сыма Ченден Шижи деп жазып кеткен тарыхый китебинде булагы ал жерде Жеңгүн же болбосо дагы Чигуу деп кыргыздар байыркы маалымат биринчи жолу эстеп айтылат. Кийинкиси бул 840 жыл бизде батыш түндүк батыш Монголия азыркы Минусинск өрөөндөрү ошол жерде уйгурлар менен согушуп аны кууп жибергендеги биздин аны кээбирки тарыхчылар Енисей улуу дөөлөтү деп да айтып жүрөт. Анан кийинкиси бул биздин коммунисттик доор. Анан кийин акыркысы биз Нукура эгемен заманбап мамлекеттин контекстиндеги кыргыз болуп атат да. Ушул төртөөнө сиз макулсуз, Андан сырткары дагы кайсы мөөнөттөрдү биз төртөөнүн тең мындан башка дагы эми биз баягы Борбордук Азиядагы эң байыркы калк экендигибиз белгилүү да. Анан ошо кыргыз деген аталыштыга ээ болгондон бери ушул кыргыз менен чогуу жашаган калктардын көбү жок болуп кетти. Жуурулушуп кетти. Чоң империялар кыйроого учурады. Ошон үчүн мына албетте бул Смесандын Шидзи деген чыгармасында бул кыргыздар жөнүндөгү эң алгачкы эскерүү бул өзгөчө. Себеби Борбордук Азиядагы бир дагы эл ошондой бир биздин заманга чейинки 201-жыл же болбосо 3-5 жылдарда эскерилген эмес. Бул баягы азырынча бизге белгилүүсү гана. Анан биз ошо 201-жылдагы кыргыз жөнүндө эскерүүсүн ошондо дагы Смесан жазып атпайбы? Гундар жөнүндө жазып атат, андан кийин кыргыздар жөнүндө жазып атат. Анан ошол жерде кыргыз ээлиги деп атат. Демек кыргыз ээлиги, кыргыз мамлекеттүүлүгү ошол эле учурда болгондугу айтылып атат. Биз ошого таянып, анан мына кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы деп мына ошого таянылып анан жасалган да. Анан албетте бул тарыхый окуялардан дагы кийин дагы көптөгөн тарыхый окуялар болду. Бул биз Барсбек Каганды калтырып кеткенибиз да болбойт. Себеби бул улуу кыргыз дөөлөтү империясына чейин мына Барсбектин ошо бул 680-чи, анан 711-жылы каза болуп атпайбы биздин замандан. Анан ошол Барсбектин өзүнүн кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзгөндүгүн дагы сөзсүз түрдө айтышыбыз керек. Анан албетте кыргыздын эң бир орчундуу тарыхтагы өзгөчө убагы бул мына академик Бартоль жазгандай, анан профессор Худяков айткандай, кыргыздын жылдызы жанган мезгил албетте бул 840-жыл. Бул улуу кыргыз дөөлөтү. Мына 80 жылдай өмүр сүргөн. Анан бул көптөгөн согуштардын өзгөчө уйгур каганаты менен согушу ошентип отуруп 840-жылы бул улуу кыргыз дөөлөтү негизделип атат. Бул өзгөчө окуя, ачыгын айтыш керек. Себеби 840-жылы ал убакта мына славян калктары өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ боло элек мезгил болгон. Бул дүйнөлүк тарыхта бул неоспоримый факт экен. Эч кандай талашы жок факт. Себеби булардын баардыгы мына биздин жазмаларда, өзгөчө Кытай жазмаларында, анан бүгүнкү күндө Монголиянын түндүк батышындагы бүтүндөй эстеликтердин баардыгын алар өздөрү деле айтышат. Мына булардын баары кыргыз эстеликтери, кыргыз аталыштары деп алар ачыгын эле айтышат. Ошон үчүн бул эч кандай баягы талаш тартышы жок. Анан албетте кийин анан Чыңгыз хандын мезгилинде ага чейин бизде Караханит династиясы негизделген мамлекеттин курамында дагы мына араб-перс саякатчылары кыргыздардын ошол жерде жашагандыгын, кыргыздар аралашкандыгын сөзсүз түрдө анда дагы айткан. Ошон үчүн Карахан дөөлөтүн династиясы башкарган бул мезгилде дагы кыргыздардын орду өзгөчө экендигин биздин көп тарыхчылар, өзгөчө Өмүркул Караев, Закир Эралиев деген биздин тарыхчылар аны өзгөчө белгилеп келишкен. Анан албетте кийин Чыңгыз хандын мезгилинде биз өтө чоң бир кыйроого учурадык. Ушул жерде Улуу Жибек жолундагы көптөгөн шаарлар кыйрады. Анан бул кургакчылыктагы соода жолдору кийин мына деңиз жолуна алмашкандан кийин бул жердин мааниси дагы жоголду. Анан албетте бул согуштан башка дагы ушундай бир өзгөчөлүктөр бар. Кийин анан
кыргыздардын башын бириктирүү үчүн Мухаммед Хайдарнын аракетин дагы биз эч танбашыбыз керек. Аны биз баягы Тагай бий деп дагы айтып жүрөбүз. Бирок бул баягы дагы тарыхтагы мындай болжолдуу аталыш Тагай бий деп туруп. Бул дагы кыргыздардын кыргыз мамлекеттүүлүгүн ушу негиздеп кыргыздардын башын кошууга өзгөчө мындай алдыга умтулган мезгил десек болот. Андан кийинки албетте Жунгар хандыгына чейин кыргыздардын бул жерде отурукташып жашап, ушул жерде өздөрүнүн ээликтери болуп, ушул жерге ээлик кылып калгандыгы бул белгилүү факт. Анан Орус империясы келди. Орус ага чейин Кокон хандыгы келди. Кокон хандыгын биз көбүнчө биз кыргыздарга тиешеси жок мамлекет катары карап келдик. Бул деген бул ошол Орус империясынын падышачылыктын чыгарган идеологиясы болгон да. Биз кыргыздарды башка элдердин эзисинен куткарганы келдик. Кокон хандыгы силер дайыма эзип келген. Ошон үчүн Кокон хандыгы силерге жат деп. Чын келгенде 167 жыл өкүм сүргөн Кокон хандыгын биз тарыхтан чийип келгенбиз. Кудайыр хан өзү кыргыз делип жүрбөйт. Кыргыздардын арасында тарбияланган, апасы Жаркын айым кыргыз. Ага чейин деле Акбото бий, кыргыздардын Шахрух бий менен Акбото бийдин мезгилиндеги Кокон хандыгын түптөп негиздей баштагандардын башында кыргыздар турган. Андан дайыма Кокон хандыгын башкарууда кыргыздар өзгөчө орунду ээлеген. Мисалы үчүн мына 18-жылында Кубат бийди эч ким талаша албайт. Себеби Кубат бий ошол Кокон хандыгындагы өзүнчө кыргыздын башчысы катары каралган. Анан ошол Кокон хандыгындагы негизги бийлик орундарынын көпчүлүгүн кыргыздар түзгөн. Аскер башы, баш вазир, миң башы, аталык дегендер. Ошон үчүн Кокон хандыгы дагы кыргыздарга тиешелүү Борбордук Азиядагы орток хандык катары. Бул мына эгемендүүлүк мезгилинде гана биз ошону айтып чыктык. Ага чейин айтылган эмес. Анан албетте кийин падышачылыктын мезгили. Падышачылыктын мезгили бул өзгөчө кыргыздарга өтө көп мындай бир чети өнүгүүгө дагы бир кадам жасалса, ал эми кыргыздарды ушунчалык бир оторчулук саясат менен кыйнаган өзгөчө учур. Себеби кыргыз өз элине, өз жерине ээлик кыла албай калган учур болгон. Ошон үчүн бул оторчулук саясатты да биз өзгөчө айтып келгенибиз дагы ошондон. Анан албетте 1917-жыл бул кыргыздын тарыхындагы өзгөчө бурулуш мезгил болду. Себеби ошол 17-жылдан кийин гана кыргыз өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө кайрадан ээ болду десек болот. Бул дагы жөн эле болгон жок. Көпчүлүк ойлошот, ошо Октябрь революциясы болду. Болгондон кийин эле ошо кыргыздарга ошо бийлик катары өзүнүн мамлекеттүүлүгүн тартып алып койду. Андай болгон жок. Эң алгач Кокон автономиялык ушундай бирикмеде башкарууда алар ушу Борбордук Азиядагы жалпы элдердин биримдигин арттырып, бул жерде чоң бир мамлекет курууга аракет кылган. Анын бардыгына бул большевиктер каршы чыгып, аны таптакыр жок кылып, анан ошол бул Борбордук Азияда Кыргызстанда жарандык согушту алып келген. Андан албетте андан кийин тынчтык орноп баштаган мезгилде 18-жылдан баштап Түркстан АСР, Түркстандын тегерегиндеги башка элдер өздөрүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ боло баштаганда кыргыздын мыкты инсандары Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Айдарбек, Орозбек жана башка көптөгөн кыргыздын мыкты инсандары кыргыз өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ болуш керек деп күрөшүн баштады. Алгачкы күрөшү ийгиликке жеткен жок. 1922-жылы съезди чакырып, ал жерде Кара Кыргыз Тоолу облус дегенди түзүп, баардыгы чечилгенде ушул кыргыздын өзүнөн эле чыккан душмандар, большевиктер жок бул болбойт деп туруп, Сталиндин бир телеграммасы менен бул биздин мамлекеттик алгачкы түзүмдү жокко чыгарып койду. Андан кийин 2 жыл өткөндөн кийин дагы күрөш жол менен отуруп, акырында РСФСРдын курамындагы Кара Кыргыз автономиялык облус түзүлдү 14-октябрда. Ошондон баштап биздин мамлекеттүүлүгүбүз кетти. Анан жанагы Жусуп Абдрахмановдор улам кат жазып отуруп Сталинге. Ал кийин автономиялуу союздук республикага айланды. Андан ал 36-жылы союздук республикага айланды. И андан кийин келип туруп эгемендүүлүккө ээ болгондо бул эгемендүү кыргыз мамлекети болду. 91-жылдан баштап мына биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүзгө ээ болдук. Бирок 27 жыл биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүзгө ээ болдук деген менен биз көптөгөн кыйроолорго, көптөгөн талап тоналып, мамлекетте баягындай бир адашкан мезгилге көп дуушар болдук. Азыр бир нерсени айтып кетейин. Ошо 91-жылдагы бизде эгемен мамлекет биринчи жолу болдук деп айтсак болот дейм да, мындай заманбап маанидечи. Арийне 2001-жылдары бизге чейин
201-жылы ошол кыргыз улуу дөөлөт курулуп аткан учурда арийне ошол жерде мындай доминант болуп күчтүү бир улус болгонун билип атабыз. Бирок 91-жылы көпчүлүк илимпоздор айтат, бизге эгемендик бул дефолт аркылуу келди деп атат. Бул деген СССРдин дефолт аркылуу, СССР өзүн өзү башкара албай калып, урагандан кийин мындайча айтканда бул жараткандын белеги катары болду деп айтылып атат да. Биз ошону ушул жараткандын берген ушул эгемендигин биз канчалык деңгээлде, кыргыз эли канчалык деңгээлде бүгүн түшүнүп, ошону кандай десем, астектеп дейбизби, ошого мындай аяр мамиле кылып, ошону терең маанисин түшүнүп, жүрөгүбүздүн түбүнөн, аң сезимибиздин тереңинен түшүнүп, мындай кабыл алдыкпы, кандай ойлоп атасыз тарыхчылар? Албетте, мына 27 жыл болду өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүзгө ээ болгонго. Анан жанакынын деле негизи бар. Советтер Союзу өзү кыйроого учураган мезгилде кыргыз мамлекеттүүлүгү, эгемендүү кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн мындай жаралышын. Бирок ушул 91-жылга чейин эле кыргыздын айдыңдары, интеллигенттери, кыргыздын жаштары, кыргыз мамлекети өзүнчө эркин болуш керек. Өзүнчө биз өзүбүздү өзүбүз багып кеткен мамлекетке айлансак болот деген күрөштөр өзгөчө жүргөн. Мына Прибалтикадагы эгемендүүлүккө карата баякы аракеттер болгон мезгилде бул жакта дагы ошондой аракеттер болгон. Ашар козголуш болду, КДК түзүлдү. Анан кыргыздын алдыңкы интеллигенциясы кыргыз мамлекеттүүлүгү эгемендүү болсун деп айтып чыккандар болду. Эркин ой жүгүртүү болду. Ушулардын баардыгы кийин мына демократиялык мындай бир процесс жүрдү. Ушулардын баардыгы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн эгемендүү болушуна мындай даярдык десек болот. Алгачкы кадамдар десек болот. Эмне себептен кыргыз өзүнүн борборунда өзү ээлик кыла албайт? Эмне себептен кыргыз жаштары үйсүз жүрөт? Эмне себептен ушул кыргыз жаштары үйлүү болууга укугу жок деген баягы чоң күрөш башталган. Анан албетте кийин Советтер Союзу жанакындай ГКЧПдан кийин кыйроого учурап, алсыздангандан кийин 3 республиканын башчылары келип СССРди жоюлганын алар жарыялап коюшту. Ошо жарыялагандан баштап бизде эгемендүүлүктүн толук кандуу алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анан эгемендүүлүккө ээ болгонубуз менен биз ошол эгемендүүлүктүн баркын көп баалай албай калдык, билбей, мындай барктай албай калдык. Буну мына Америкада көп жыл жашап, ушул улуу ата мекен согушта туткунда жүрүп, ошол жакта жүргөн Азамат Алтай менен 2005-жылы сентябрь айында сүйлөшкөн мезгилде өзүнүн маегинде да айтты. Кыргыз эли силер өзүңөрдүн эгемендүүлүгүңөрдү барктай албай атасыңар. Силер өлкөнү кайра кыйроого алып бара жатасыңар. Эркиндиктин баасын билген эл мындай болбойт деп ошол мезгилде эле көрөгөчтүк кылган. Анан албетте алгачкы президент болсун деп биз мына эч кандай чарбада мамлекеттик тажрыйбасы жок, бирок окумуштуу демократ деп мактап Акаевди ушундай бир жолдор менен шайлап алгандан кийин Акаев чын эле Кыргызстандын көп кыйроосунун башкы себепкери болду. Бүгүнкү күндө мына Акаев жакшы президент болчу, Акаев акылдуу болчу, Акаев деген мамлекетти жакшы башкарчу деп айтып келип атпайбызбы? Чын айтканда Кыргызстандын кыйроосуна мына ошол жол койду. Анан Акаевдин мезгилинде коррупцияга аралашкан, ошо Акаевдин айтканындай болгон, Акаевден андан да ашынып кеткен коррупциялык мамлекеттик мүлктөрдү талап тонуп алгандар бүгүнкү күндө акырындап мындай бир мындай коомдук турмушка дагы активдүү аралашып, ушундай бир аракеттерди көрүп калып жүрүп атабыз. Андай адамдарды бүгүнкү күндө тарых ошолордун кимдигин ачып бермейинче биз ушул эгемендүүлүк доордогу ушундай бир азапка түшкөн, кыйроого кабылган учурубузду биз эч качан мындай баалай албайбыз, же болбосо ошонун сабак ала албайбыз. Ошол адамдар, Кыргызстанды кыйроого учураткан адамдар бүгүн акыл насааттарын айтып, кээде баягы Султан Ибраимовго окшогон, Исхак Разаковго окшогон таза адамдарга ушундай таза болчу деп алардын бир мактап сүйлөп калган көргөндө ушунчалык бир тарыхчы катары кээде чыдай албай атам. Себеби ошол адамдар андан кийинки баягы Кыргыздын саясий элитасы ошол эгемендүүлүк доору ушундай экен. Москвадан биз эркиндикке чыктык.
эл эмне болсо ошо болсун, биз деген болушунча буга чейинки байлыкты талап тоноп ушундай бир менчиктештирип алсак деп ошого умтулгандар өтө көп болду. Ошондон улам баягы Кыргызстанда теңсиздик келип чыкты, адилетсиздик келип чыкты. Элди ушинтип эле башкара берсе болот турбайбы деген үй бүлөлүк коррупциялык система орноду. Ошолордун баардыгы Кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө, алдыга жылышына өтө чоң бир тоскоолдук болду. Эгерде өткөндө мына Султан Ибраимовдун 90 жылдыгын белгилеп атканда ошондо сөз болду. Аны мына өтө баягы кыргыздын арасында чыккан чарбачыл, мамлекеттик ишмер, чоң бир адамгерчиликтүү өзгөчө бир инсан катары айтылып, эгерде Султан Ибраимов 80-жылы киши колдо өлбөгөндө, ал ошондой Султан Ибраимовдун деңгээлиндегидей адам Кыргызстанды башкарып калганда, эгемендүүлүк доорунун алгачкы 5 жылында ошондой адамдар башкарганда, Кыргызстан бүгүн таптакыр башкача өлкө болмок. Себеби Кыргызстандын жанакы байлыгы жанакындай тонолмок эмес. Кыргызстандын байлыгын коргойм, жок бербейм деген Насир Нисановго окшогон курмандыкка чалынмак эмес. Ошондой баягы үй бүлөлүк коррупциялык система, анын өзүнүн башкаруусун каалагандай жүргүзүү үчүн конституцияны ушунчалык өзгөртө берүүсү, акырында элди келип отуруп элден жашырып, чек араларын баягы бөлүштүрө келгенде жашыруун түрдө элден жашырып, башка бир кошуна өлкөлөргө өткөрүп берип аткан учурунда ага эл каршы чыккан мезгилде мына ошондо Акаевдин чыныгы жүзү көрүндү. Өзгөчө мына Кумтөрдү, мына Камекого, ушу Кумтөрдү каналдыктарга колуна салып берип койгондо Акаевдин чыныгы жүзү кандай экендиги көрүндү. Мамлекеттеги гүлдөп турган заводдорду баягы талкалап тоноп, ошолорду жанакы ПЕСАК программасы менен талкалаганда, бул баягы Кыргыздын душманы да жасабай турган иштерди жасаган көргөздү. Ошон үчүн биз эч качан баягы өткөндөн сабак алып, ошого окшогон адамдарды биз кайра актабашыбыз керек. Анан албетте кийин ошондой баягы элдин нааразычылыгын курал менен басып, адамды ушу бир курал менен ушундай коркутуп койсок, кыргыз эли коркуп унчукпай калат деген максатта Аксыдагы окуя болуп, элге курал колдонду, ок атылды. Бирок кыргыз эли куралдан эч качан корккон эмес. Акырында Акаевдин бийлиги өзүнүн ким экендигин көргөздү. Элдик революция болду. Элдик революциядан дагы кийинки бийликтегилер сабак ала алган жок. Кайрадан үй бүлөлүк, бала чакалык, жанакындай бир кландык башкаруу улана берди. Андан кийин экинчи революция болду. Экинчи революциядан кийин дагы революция дегенге макулсузбу? Ушул колдонгон. Эми негизинен тырмакчанын ичинде айтып атасызбы? Эми революция дегенден революция дегендин өзү бул баягы революция болуп, ошол коом өзгөргөн учурда аны революция дейт. Бизде революция болду, бирок коом элдин талабындай өзгөргөн жок. Ошон үчүн толук кандай революция деп айтыш кыйын. Ошон үчүн бул бийликти баягы Акаевди кууган бул элдик мындай көтөрүлүш болду. Революциялык жол менен аны кууду, бийликти алды, бирок революция өз максатына жеткен жок. 2010-жылдагы революция деле толук кандай өз максатына жеткен жок. Ошентип биз баягы Кыргыз мамлекети бүгүн карызга баткан, ички тышкы карызга баткан, өндүрүшү талкаланган, байлыгы таланып тонолгон, ушундай бир абалга келтиргенине саясий элита ар дайым жооп бериш керек. Тарыхта өзүнүн баасын алып, алар деген өздөрү эле эмес, өздөрүнүн жети муунуна чейин ол ар дайым элдин эсинде, элдин каргышында жашаш керек. Элдин каргышы деген бул оңой эмес. Антты бузуп, ант кабыл алгандан кийин ошо ант менен элди башкара албаган адам ант ургур деп койгон. Аны сөз түрдө 7 муунуна чейин сөз түрдө ал көрүнөт. Себеби кыргыз ушундай эл. Азыр революция деп кеттиңиз, бул ошого жараша мындай тарыхый баа бере турган болсом мен делечи. Бизде кыргыз эли, кыргыз өзү мындай революциялык өзгөрүүлөргө жалпы өзү даяр эмес окшойт деп атам да, элита деле, калк деле. Бирок бизде эволюциялык өзгөрүү бар да. Мени моюнга алса болобу деп айм да. Биз азаздан кетирген каталарды азаздан оңдоп атабыз да, азаздан. Бирок мындан да бат өзгөргөнгө боло турган мүмкүнчүлүк бар негизичи. Бирок эмне үчүн эле ушундай мынантип аксап атабыз да. Арийне бунун бир тарыхый түшүндүрмөсү бар, бунун илимий түшүндүрмөсү бар. Мисалы, азыр сизге сөз берем. Политологияда моундай сөз бар экен, түшүнүк бар. Азыр жаңы институционализм деген теория бар да. Бул жаңы институционализм 3 багыттан турат. Бирөөсү
социалдык институционализм, бирөө тарыхый институционализм, бирөө рационалдык институционализм деп коет экен. Ошо тарыхый институционализмде мондай түшүнүк бар да, бул өткөн траекторияга көз карандылык деген теория бар экен. Бул деген нерсе кайсы бир А деген убакытта доордо кандайдыр бир кырдаалдар бир саясий чечимди кабыл алган болсо, ошол учурда калыптанып отурукташкан институттун таасири көпкө чейин траекториясын жоготпой инерция менен кете берет дегенчи. Биз бүгүн ошол теориянын түшүндүрмөсү катары биз далилбизби же арийне бунун рационалдык түшүндүрмөсү дагы бар. Бул жерде эми татаал болуп кетет, мен анын баарын айтып турбайм. Сиз тарыхый албетте тарыхый жактан бул айтканга да негиз бар. Себеби кыргыз эли көптөгөн жыл бою баягы өз алдынча саясатын жүргүзбөй, өз алдынча ойлонбой, дайыма көз каранды болуп, жанакындай көз карандылык же болбосо кулчулук, аң сезимдин кулчулук, мындай бир капканында жашап келди, туткунунда жашап келди. Анан эгемендүүлүккө ээ болгондо эле биз таптакыр жаңыча болуп өзгөрүп кете алган жокпуз. Ошол туткунда жүргөн тарыхтагы жанакындай бир залака сөзсүз түрдө ошол терс өзүнүн терс жактарын да берди. Ошон үчүн биз баягы кыргыздардагы ушунчалык баягы аң сезим көтөрүлгөн, ушундай бир эркин ой жүгүртүү өтө күчөгөн мезгилди бир чети ошол кулчулук аң сезим, бир чети ошондой бир элдин эркиндигине каршы багытталган аракет кайрадан ошол эле жанакындай капаска камап койду десек болот. Бул боюнча биз раматылык Аманбек Карыпкулов менен бир ал Түркияда элчи болуп жүргөндө бир сүйлөшүп калдык да. Анан ошондо Аманбек Карыпкуловго раматылыкка айттым, мына эгемендүүлүктүн алдында, эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында кыргыздар ушунчалык баягы ойгонуп, ушунчалык тоону омкоргон, келечекти өзгөрткөн чоң бир күчкө ээ болуп калган мезгилде ошондой баягы эркин ой жүгүртүүнү кайра эле бийликтин үй бүлөлүк коррупциялык системасынын баягындай камчысын чапкан жанакындай режим кайрадан жок кылып койду. Мына Түркия менен салыштырып көрүңүз. Мисалы үчүн Түркияда сиз эмнени мындай байкадыңыз десем, ушунчалык мекенчилдик, патриотчулдук, ушунчалык улуттун мындай жандандысын дейт. Бизде ошондой мезгил болгон, бирок ошолордун баардыгы бүт баардыгы кайра жана капаска салынып калбады Акаевдин жанакы үй бүлөлүк тоталитардык баягы башкаруусунда десем, ошо раматылык киши ошондо макул болду эле. Биз ошол баягы дайыма көз каранды болуп келген эл, өзгөчө биздин баягы ушунчалык улуттун каймактары, мына быйыл 80 жылдыгын белгилеп атабыз. Репрессия, сталиндик репрессия жылында биздин баягы баш көтөргөн адамдардын баардыгы жок болду. Андан кийин анын капчабы согуш, улуу ата мекендик согуштан кийин мына 50-53 жылдары экинчи баягындай идеологиялык репрессияларга дуушар болуп, эркин ой жүгүртүүнүн баардыгы ошондо кайра талкаланды. Андан кийин мына Исхак Оразаковдун мезгилинде бул бир топ баягындай бир коомдук жандануу болуп, таза коомго өтүү, ушундай бир аракеттер, бир лидердин тегерегинде ошондой аракеттер болгон. Бирок ошондой аракеттердин баардыгы Москвага жаккан жок. Биздин кошоматчы саясий элитага жаккан жок. Ошолордун баардыгын кайрадан жанакы ийине киргизип, жанакындай эмени бууп, жана бүт өлкөдө жинди кайрадан ичине киргизип, анан жанакындай кайрадан капаска кармоо үчүн Москва бул Исхак Оразаковду жок кылды. Аны үй камагына Москвага кетирди, Кыргызстанда жашоого укук берген жок. Анан кийин келип Кыргызстанда жанакындай Москванын көзүн караган кулчулук аң сезим өкүм сүрдү. Улуттук жанакындай аң сезим болгон жок. Ошол тарыхый биздин жанакындай бир капастагы аң сезим эгемендүүлүк доордо албетте өзүнүн таасирин берди, тийгизди. Биздин баягы саясий элита бул баягындай бир коомду өзгөртүүгө чоң күч боло алган жок. Себеби биздин элита жараксыз болуп чыкты. Себеби жанакындай башкарууду алар баш көтөрө албай калышты. Айрым бир баш көтөргөн адамдарды башка чаап, жанакындай ийинге киргизип келди. Ошолордун баардыгы албетте Кыргызстанда жанакындай элдик революция болгондо дагы, анан же болбосо мына 90-жылда эле бир өзүнчө революция, бул революциялык жол менен жанакындай бийлик алмашты десек болот. Ошондой мезгилдерде коомду биз дароо өзгөртүп, мамлекетти бир алдыга башка жол менен өнүгүүгө алып кете албай калдык. Бул албетте биздин жанакы өзүң айткандай, биздин тарыхый жанакы
кулчулук аң сезим. Бул да албетте таасирин тийгизди. Анан албетте баягы бүгүнкү күндө жакшы мындай бир жөрөлгөлөр, аракеттер көрүнүп атат. Биз Кыргызстанды өзгөртмөйүнчө, системалык түрдө өзгөртмөйүнчө, жалпы текши реформа жасамайынча, анан Кыргызстанда коомду биз түп тамырынан бери өзгөртүү мүмкүн эмес экенин көргөздүк. Биз баягы жанагындай бийликтен кеткен экинчи тарап күчтөнүп алып туруп, экинчи тарапты бийликтен кууп, бийликти ээлеп алуу жолу менен Кыргызстанды өзгөртө албашыбызды көрдүк. Кыргызстанды биз эволюциялык жол менен мындай бир ага үлгү деле бар. Мына Грузияда элдик революция жанакындай революция болуп келген адам Грузияны таптакыр өзгөртүп койду. Грузияда мисалы үчүн бүгүнкү күндө коррупциялык система деген нөлгө түштү. Ошондой бир жагдайларды, же болбосо бүгүнкү күндө Армения деле кандай болду? Же болбосо бүгүнкү күндө жанагы 92 жаштагы Малайзиянын премьер-министри келип, кандай бир адам эле кандай нерсени өзгөртүп коюп атат. Бизде ошондой нерсе болбой жатат. Бизге ошондой нерсе Кыргыз эгемендүү Кыргыз мамлекетине ошондой нерсе муктаж экендигин улам көргөзүп атат. Биз ошон үчүн балким мына азыр жаштар жакшы чыгып атат. Жаштардын баягы мамлекетти бир өзгөртсөк, мамлекетти бир мындай бир башка бир нукка түшүрсөк деген жаштардын көбөйүп келе жаткандыгы бул жакшы. Бирок аларга мүмкүнчүлүк түзүлбөй атат. Мына өзүңө окшогон илим билимдүү Кытайда, Японияда ошол жерде баягы өнүккөн системаны көрүп келген Кыргыздын мыкты билимдүү жаштарына мүмкүнчүлүк түзүп, мамлекеттик ошондой бир саясатты же мамлекеттик башкарууну ошондойлорго баягындай бир ишеним артылса, Кыргызстанда тезирээк өнүгүү болот болчу. Себеби мурдакы бийлик менен аралашып калгандардын көпчүлүгү биринчиден коррупциялык системага аралашып, алардын ой дарты бийликке келүү, бийликтин өзүн жеке турмушун жакшыртуу менен түшүндүрөт. Ал эми батыштан, чыгыштан ушундай терең билим алып келген жаштар өзүнүн жеке байыбысын эмес, мамлекетти кантип өзгөртсө экен деп коркпостон батыл аракет жасайт. Бирок ошондой жаштарга бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк түзүлбөй атат. Себеби бүгүнкү күндө биздин система, мейли парламент, баягы парламенттик башкарууга өттүк деп атпайбызбы? Парламенттик башкарууга ошондой билимдүү адамдар келип туруп, партия түзсө дагы ал жерден алар жеңишке ээ болбойт. Себеби шайлоо системасынын Акаевдин жанагы ала бер эле дагы урнага барып өзүңөр билгенди шайлагыла деген жанакындай саясаты таптакыр элди өзгөртүп койду. Элдин кулчулук аң сезими, анан жанакындай бир ошол шайлоо мезгилинде кичинекей болсо дагы бир тыйын тыпыр алып калып, анан ошо менен добушумду берем деген аң сезими бүгүн өтө күчөп кеткен. Алардын баягы аң сезими, себеби бул элди күнөөлөгөнгө болбойт. Себеби элге биз дайыма шайлоо учурунда гана барып атабыз. Шайлоодон шайлоого чейин эл менен барып, жанакындай бир аракет кылып, тыгыз аракет кылып иштешүү жок болуп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бир эле баягы саясий элита, өзгөчө жаштар аракет кылып келген жаштар барып элдерди бир намызга чакырып, элдерди ойготуп, элдерди бир мындай бир башка бир нукка түшүрүшүбүз керек. Ага албетте бул улуттук элита ошондой ролду ойнош керек эле. Тилекке каршы бизде улуттук элитада калыптанган улуттук элита жок. Ал эми орустун улуу философу Бердяев айткан, эгерде кайсы бир өлкөдө улуттук элита 5%-тен 25%га чейин ушул коомдо таасирге ээ болбосо, ал өлкөнүн келечеги жок деп. Бүгүнкү күндө бизде жадегенде 5%дык улуттук элитанын таасири жок. Ушундай бир жагдайлар эгемендүүлүктүн ушундай бир доорунда Кыргызстанда алдыга өнүгүп кетүүдө көп бир тоскоолдуктар жаратып атат. Сөзүңүзгө аралжы, могу сиз азыр айтып атасыз да, ушу мондай жаңыга умтулган, мындай жаңы күчтөрдүн, жаңы муундун жөнүндө сөз кылдыңыз да, жана ошол эле учурда элитанын да ролун айтып атасыз да, бир 4-5% болсо да жакшы эле депчи. Ушуңузга мен макулмун да. Муну баягы критикалык масса деп айтып атабын мен дагы. Бул негизи кыргыз коомунда ушу критикалык масса элита болбосо деле жөн эле атуулдук коомдун деле арасынан бир жалпы атуулдардын 4%-инде ушул сапат болсо, биз көп нерсени талап кыла алмак экенбиз да. Ошол сиз өзүңүз эле мисал келтирген. Ошол
Грузияны, Арменияны айта турган болсок, булар баягы СССР учурунда эле элитасы өз тилинде сүйлөп, алардын өз тамгасын калтырып калганы дагы чоң өбөлгө болуп атат да. Бул баягы улуттук айдентитинин, алардын элитасынын мындай көп жапа чекпей калганы жакшы болуп атат. Буга да бир өзүнчө ошо себеп болсо керек эле. Ошонун шарапаты менен бүгүн ал жерде ушундай өзгөрүүлөрдү өздөрү да талап кылып, ошо арасынан суурулуп чыгып, ошо элитада суурулуп чыгып кылганда кандайдыр бир өзгөрүүлөргө жарап атат да. Ал эми бизде болсо бүгүнкү күндө тилекке каршы борбордук телевидение дейбизби, же болбосо көпчүлүк учурда орус каналдарын көрөбүз дагы. Анан биздин калктын көз карашында мындай бир улуттук лидер деп, баягындай вождизм деп коет го, бир кишини карап, анан ошону идеал карап, мурда СССР учурундагыдай эле мындай бүгүнкү таасири өтө чоң да. Бирок критикалык масса жок деп, башка өлкөлөрдүн да мисалын салыштырып, альтернативдүү булактар менен салыштырып көрүп, жок биз андай эмес, биз моундай жашоону дагы билебиз деп айта ала турган, ошол үчүн күрөшө алган, ошол үчүн институт ашып бириге алган мындай бир масса да жок болуп аткандай да. Албетте ошол бизде мындай калыптанбаган, чачкын, ошондой баягындай сын пикир, анан улутту мамлекетти алдыга мындай болсо өнүгөбүз деп өздөрүнүн пикирин батыл айткан, бизде ошондой баягы интеллигенциянын өкүлдөрү же болбосо улуттук элитанын калыптанган курамы жок болуп аткандыгы мына ошондон улам. Себеби бизде мына батыл өз оюн айткан, бизден ушу көрүнүктүү инсандардан, сөзүн уга турган инсандардан бүгүн табыш кыйын. Баягындай шам чырак менен күндүзү дагы издесек табыш кыйын. Кээде баягы кыргызды ушундай бир жакшы нерсеге үндөп, анан ушундай бир жакшы бир сөздөрүн айтса, сөзү өтүмдүү болсо деп кыргыздын баягы аксакалдарын издеп калган учур болот. Кыргыздын белгилүү ошондой сөзү өтүмдүү саясий элитанын өкүлдөрүнөн издеп калган учурлар болот. Бирок элдин баягы арасында сөзү өтүмдүү ошондой адамдар аз болуп атат. Мисалы үчүн мына биз убагында Салжан Жигитовду, Ишенбай Абдыразаковду, ошого окшогон Дооронбек Садырбаевге окшогон инсандарыбыз баягы оюн түз айткан, ошол мезгилде оюн түз айткан мындай биздин бүгүнкү күндө алардын ордун толтура турган эч ким жок болуп атат. Же болбосо мына быйыл Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилеп, Айтматовдун улуулугун аябай даңазаладык. Айтматов баягы акыркы жылда эгемендүүлүк жылдарында Кыргыздан обочолонуп сыртта жашап калды. Бирок Акаев Айтматов өмүрүнүн аягында Кыргызстанга келип, Кыргызстандагы жагдайды жакындан билип, бул жакта эми көп ушундай жасай турган иштер көп турбайбы, элге айта турган сөзүм көп турбайбы деп, ошого мына жаңы аралашып аткан мезгилде Айтматов дагы араздан алып кетти. Эми ошондой масштабтагы бизден мындай бир аксакалдарыбыз, же болбосо мындай бир улуттун арасынан чыккан чыгаандарыбыз аз болуп аткандыгы мына ошондон улам десек да болот. Буну эми биз баары бир баягы акырындап ушу жок экен деп колду жайып коюп жүрө бербей, акырында ошону бир калыптандырууга туура келет. Эгер калыптандырбасак, кыргыз эли дагы эле ушундай бир жанакындай бир мамлекетти ушундай бир созгоп отурган саясий элитанын алдында көз каранды болуп, Кыргызстан ушундай абалда жүрө берет. Ошон үчүн мына туура айтасың, мына Грузияда же болбосо Арменияда булардын баягы улуттук элитасы ушундай бир аттуу баштуу адамдар өтө жазуусу кала берди да алар. Жазуусу да кала берген, өтө күчтүү, алар өздөрүнүн традициясын дайыма сактап келген өзгөчө улут болгон. Ошол эле учурда баягы күчтүү жетекчи келгенде, мисалы үчүн Грузияда, Грузиянын өзүндө өтө баягы мамлекетти алдыга жылдырбай, жанакындай бир чырмоок сыяктуу ушундай бир курчап турган криминалдык төбөлдөр өтө көп болчу. Советтер Союзундагы көп криминалдык төбөлдөрдүн башчылары грузиндер болчу. Мына ошолордун бардыгына жанакындай эрк менен Грузияны бир айга жетпей криминалдык төбөлдөрдөн тазалап таштаган мына Саакашвилинин баягы эрдигине баа бериш керек. Ооба. Анан эми дагы бир кызык суроо бар менде. Могу тарыхый мекен деген термин бар.
Өгүнү тиги Азаттык радиосунан мындай бир репортаж жасап калышты. Жакында эле ошо Кытайдагы окуяга байланыштуу. Ал жерде этникалык кыргыздар. Анан ал жерде айтып атышат, Кытайдагы кыргыздардын айрымдары өздөрүнүн тарыхый мекенине Кыргыз Республикасына кайтып келди дейт. Бул деген нерсе мен туура эмес деп Азаттыкка жаздым. Анан негизи менин түшүнүгүмдө алардын тарыхый мекени Кызыл Суу, алардын тарыхый мекени ошол Тарбағатай, Чөйчөк дейбизби? Ошол Кытайда илгертен бери ата бабасы жашап келген, ошол аны илгери Чыгыш Түркистан деп айтканда, туурабы? Шинжаң деген сөз бул жаңы чек ара, бул жаңы жер деген түшүндүрөт. Жаңы жер Кытайлар үчүн жаңы жер. Кийин Кытайдын курамына карап калды. Мейли анын саясий аспектин карабайлы коелу. Бирок биз ушул терминди дагы биле жүрүшүбүз керек да. Мисалы Мургапты айталы Тажикстанда, жерге талды айталы. Кыргыздар ал жерге качып барып отурукташып калган жок да кийин. Алардын тарыхый мекени илгертен ошол жер болуп келген. Эң туура, бул деген кыргыздар биз айтпашыбыз керек да. Ооба. Монголиядагы биздин тарыхый мекенибиз. Кыргыздар бул байыртадан баягы ушундай мекендеп жашап келген жерлер, кыргыздардын мекени. Кийин ар кандай тарыхый кырдаалдарга, шарттарга жараша чек ара жанакындай бөлүштүрүлгөндө, анан ошондой баягы кыргыздар жанакындай азыркы Кыргызстандан ажырап ал жакта жашап калышкан. Турган жеринде ошо жакта. Ал баягы байыртадан жашап келишкен, туура. Азыр эми ошол мамлекеттин карамагында жашап, ошол мамлекеттин мыйзамы менен жашайт. Биз ал кыргыздардын баягы ал жердеги кыргыздарга мындай бир саясий жактан таасир этүүгө аракет жасабашыбыз керек. Себеби бул ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамы, ошол мыйзамдын алдында ошол жерде жашаган эл. Ошон үчүн биз аларды баягындай бир тарыхый мекени, өз мекенине кайтып келди деген бул чынын айтканда мындай туура эмес болуп калат. Себеби алар өзбек туугандардын мекениңер Өзбекстан дегендей болуп калат. Ошол сыяктуу болуп калат. Анан мен жана жогоруда айтпадымбы? Кокон хандыгын баягы таптакыр баягы биздин улуумундун тарыхчылары таанып, Кокон хандыгы бизге тиешеси жок. Бизге ушундай биз алардын эжисинде келдик деп биздин улуумундун тарыхчылары Кокон хандыгы бул орток хандык болгон деп айтканда такыр макул болбойго эчкандай. Мен ошондо ошолорго түшүндүргөм. Эгерде андай болсо, бүгүнкү күндө мына Кыргызстандын түштүгүндө жашап аткан жанакындай өзбек жарандарыбыз, анда бүгүн Кыргызстан биздин мекенибиз эмес, биздин мекенибиз мына Өзбекстан деп карап тура берген туурабы деп ошондой аргумент да келтиргенбиз. Ошон үчүн ар бир мамлекет, көп улуттуу мамлекеттер, ошол көп улуттуу мамлекеттер ошол мамлекеттин жараны, ошол жерде бүгүнкү күндө жашап жатат. Алар баягы ушундай биз эми мындай бүгүнкү шарт менен деле тарыхый жактан алганда деле алардын тарыхый мекени илгертен ошол жерде жашап келди да. Эч кандай андай. Ошон үчүн биз ал мекендештерибиз менен мамилебизди мындай жакшыртып, анан биздин ортобузда кайсы өлкөдө, кайсы мамлекетте жашабасын, ошол тарыхый мекенде жашабасын, кыргыз элин бириктирип турган тили, маданияты, аң сезими, менталитети. Мына ушул жагынан биз баягындай бир обочолонбой, мындай мамур-жумур болуп, мындай жакшы мамиледе болуп, мына ошол жагына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Мисалы үчүн биз баягы Жусуп Мамайды, ушундай Кыргыз Республикасынын баатыры деген наам берип, Жусуп Мамайды биздин улуу манасчы катары мындай кадимгидей Кыргызстан ошондой эле мындай кабыл алат. Ошол сыяктуу баягындай бир мындай бир улуттук мындай бир белгиге келгенде, албетте биз баягындай бир байланышыбызды өрчүтүп, күчөтүп, ушундай бир мамур-жумур жашашыбыз керек. Анан албетте анан мамлекеттик түзүлүш, ар кандай мындай өзүбүздүн мыйзамдар бар. Ага келгенде биз мындай бир кийлигишпей, аралашпай, карама каршы койбой жашаганга үйрөнүшүбүз керек да. Бүгүнкү күндө мына ошону бир карама каршы коюп, анан ошондой бир кошуна мамлекетибизге мындай кээде бир акарат сөздөр чыгып кетет. Бул деген мындай аша чапкандык. Биз деген ар бир мамлекетти мындай өзүбүз эгемендүүлүгүбүздө кандай сыйласак, башка мамлекет дагы ошондой сыйлаганга жетишишибиз керек. Эми дагы бир суроом бар. Оюмча башкалар дагы кызыгып жүрсө керек. Учурунда экс-президент Атамбаев мырзанын менен бир кызматташканыңыз белгилүү да. Ал кишинин сиз санжырасын изилдеп бердиңиз да. Анын кайсы уруудан экенин тактап бердиңиз да. Ошондо сиз
ал киши менен кандайча сиз ал кишинин ишенимине кирип, эмне үчүн сизге ишенди биринчиден? Анан сиз кайсы методологияны колдонуп, ошол кишинин санжырасын мындай тактап бердиңиз да? Ушул Жана маселеге эмнеге биз ошол сиздин методологияңызга, сиздин айтканыңызга эмне үчүн мындай коомчулук ишениш керек? Ошого. эми ушул маселеге мурда мына Алмазбек Шаршенович президент болуп турган мезгилде дагы, анан бүгүнкү күндө дагы ушундай бир ар кандай мындай пикирди жаратканга, жаратканга мындай аракеттер болуп келип атат да. Себеби мына Алмазбек Шаршенович бүгүнкү күндө эми бийликтен кетти. Эми сиз ошол убакта изилдеген көз карашыңыздан кайра кайтпайсызбы? Кайрадан чындыкты элге айтпайсызбы деп мага ушундай бир мындай бир акырын мындай чымчылап жем таштагандар да бар да. Сөздүн төркүнү ошондо болот. Бирок мен өзүмдүн илимий көз карашыман, өзүмдүн илимий изилдөөмөн эч качан көз тартпайм. Эч качан баш тартпайм. Себеби ачыгын айтыш керек. Бул деген өзүнчө бир чоң изилдөө. Себеби буну мен бир мисал катары эле көргөзгүм келген. Себеби мен ага чейин көптөгөн тарыхый инсандардын ушул тарыхтагы ордун архивдик документтер менен тактап берип, Токтогул Сатылганов болобу, Курманжан Датка болобу, Шабдан, Байтик баатырлар болобу, Тилек Матаке болобу, башка ушундай бир инсандардын көбүн мындай тактап, ага чейин эле тактап берген. Анан ушундай изилдөө жүрүп жаткан мезгилде ушу бизде ушундай бир адат пайда болуп калды да. Ким президент болуп келсе, ким мамлекет башчысы болсо, аны сөзсүз түрдө кыргыздан обочолонтууга аракеттер жүрөт. Хандын тукуму экен. Хандын тукуму же кыргыз эмес экен деп, мисалы үчүн Акаевди, бул калмак деп жүрдү. же ооп келген казак, же болбосо Бакиевди дунган, андан кийин Атамбаевди өзбек, сарт, даже Роза Исаковнаны калмак дегенге чейин чыккандар болду. Эми келип отуруп, азыр Сооронбай Шариповичке дагы ошондой бир сөздөр айтыла баштады. Анан ушундайларды байкап жүрүп, анан өзүм тарыхчы катары бир ушу изилдеп көрөйүнчү, чын эле ошондойбу деп, анан мен мына архивтерде көп отурам. Анан бул Алмаз Шаршенович ачыгын айтыш керек, өзүнүн теги ким экендигин мурун эле билчү. Мен аны тактап берген жокмун. Ал өзү эле билчү. Бирок ошол баягы ата тегиндеги айрым бир орчундуу учурларды мен архивдик документтер менен, тарых менен бир аз тактоого алып көрөйүнчү деп туруп, мен Акаевди алсам деле болот болчу, Бакиевди алсам деле болот болчу, бирок эмнегедир ошол убакта Атамбаевди көрөйүн дедим. Себеби ал көп жерлерге барганда өзүн мына мен Полоткандын кол башчысынын урпагы болом деп айта баштады. Анан мен архивде карап отурсам, мына Алматыдагы архивде Атамбаевдин чоң аталары Шама бул мурдатан эле ушу Чүй-өрөөнүнө келип жашап калгандыгы жөнүндө документтер бар экен. Алматыда кайсы архив? Алматыда Борбордук мамлекеттик архиви. Ошондо 1869-жылдагы атайын баягы падышалык Россиянын жана каттоосунда Шама, анын балдары Асанбай, Атамбай деп ошол жерде жүрөт. Шама онбашы деп жүрөт. Ал ушул мына аларча болуштугунда жашап жүргөндүгү катталган. 69-жылы бул жакта катталып атса, анан Алмаз Шаршенович өзүн Полотканын кол башчысынын урпагымын десе, бул кандайчы болуп кетти деп, ошондон баштап мен андан ары кичине кызыгуум ошондон күчөп кетти дагы. Анан ошол документтер табылгандан кийин анын ачыгын эле айттым. Бул Алмаз Шаршенович Полоткандын Молдо Исхактын кол башчысынын урпагы эмес. Сиз урпак эмессиз деп өзүнө дагы айттым. Эмне себептен дейт? Себеби 69-жылы мына сиздин ата бабаңыз буякта жашап атат. Ошол мезгилде эле Атамбай, Асанбай, Тойгонбай, Өтөнбайлар бул жакта төрөлүп, бул жакта мына өзүнүн балдары менен жашап жүргөн. Ал эми Молдо Исхак Полоткандын көтөрүлүшү 1873-76 жылдарга туура келет. 74-жылдан башталат да. Мына ошондон башталат. Ошон үчүн мындан ары мындай сөздү айткан туура эмес. Деп андан аркы тарыхый окуяларды баягы салыштырып, анан аны ушундай баягы санжыралар менен салыштырып, окуялар менен салыштырып, баарын карап келсем, бул көп нерсе ачык-ачык такталды. Бул эми бир эле кишинин баягы үлгүсүндө тактоо. Сизге дагы бир суроо ушуга эле байланыштуу.
мисалы айтайын, мен багыш уруусунамын да. Эгер мен дагы сизге мисалы кайрыла турган болсом, менин көкүмбий менен кандай тиешем бар деп мисалы сурап турган болсом, сиз кандай методологияны колдонуп мени мисалы тактап бересиз, менин уруум? Мисалы үчүн сенин көкүмбий менен көкүмбий мына өз мезгилинде кыргыздын эң белгилүү инсан экендиги, ал кыргыз казакты башын бириктирип ушундай бир өтө бир таасирдүү күчкө ээ болгондугу, ал азыр бүгүнкү күндө ушул аймактарда эле жашабай, керек болсо мына жалпы Казакстан, Өзбекстан аймагында ушундай бир таасирге ээ болуп, ал ушу Ташкентте каза болуп, Ташкентте ошо Шайхан Таврда көкүмбийдин сөөгү коюлуп, ошол жерде көкүмбийдин көк күмбөзү деп ал жерде күмбөзү бардыгын, ал ошол Шайхан Таврда бир эле көкүмбийди эмес, кыргыздын кийин дагы бир белгилүү инсаны Алымкул Аталыктын сөөгү коюлганын, анан көкүмбийден бери тарап келгендер кандай болгон, анан 19-жылында тиги орустар келгенден баштап жанакы архивтердин баардыгы мына Кыргызстандын түндүк тарабына Алматыда сакталуу, Ферган өрөөнүкү Ташкентте. Мына буюрса, мына жакындан баштап мен Ташкентте кайрадан архивтерде өзүмдүн ишимди баштайм. Мына Ташкенттен мен сиздин ошол ата бабаңыз жөнүндөгү маалыматты тапмакмын дагы. Анан ошо сиздин ата бабаңыз ким болгон? Бий болгонбу? Карапайым адам болгонбу? Сиздин чоң атаңыздын канча аялы бар? Канча баласы болгон? Канча малы болгон? Канча жери болгон? Ошолордун бүт бардыгы ошол архивдик документтерде катталган. Жазма архив бар ошол. Ташкентте ошол мына падышалык Россиянын мезгилинде ошолордун бардыгы жакшынакай иреттелип жазылган. Мына ошолордон сиздин ошол ата тегиңиз жөнүндө мен маалыматты алмакмын дагы. И ошол боюнча мына Сейтек, сенин чоң аталарың мына бий болгон экен, элүү башчы болгон экен, же казы болгон экен, ушундай билимдүү адам болгон экен. Мына ал жөнүндө документ мынандай деп туруп, мен ошолордун баардыгын алып келип туруп, мына сенин колуңа беришим мүмкүн. Ал эмес бүгүнкү күндө мына багыш уруусунун бир топ адамдары кайрылып да катат. Мен буга чейин Ташкенттин архиви мына Өзбекстандын президенти мына Шавкат Мырзаев келгенден бери мындай бир саясат жакшы оңолуп, ал баягы түшүнүү менен карап, архивтерге иштөөгө кайра бизге мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Анан ушу сенин уруулаштарың эле, ушу көкүмбийдин урпактары, анан ошол Сузактагы Саруу бийдин урпактары мага кайрылып эле жүрүшөт. Бирок мен Ташкентке жанакы архивге иштөөгө мүмкүнчүлүгүм жоктугунан алар жөнүндө маалыматтарды азырынча алып келе элекмин. Буюрса мындан ары сиздин чоң атаңызга да кезек келет. Алкыш. Сизге сөзүңүзгө аралжы. Азыр мен билем, сиз азыр дагы бир чоң проектти кайра бир чукуп, дагы бир чоң иш кылган отурасыз. Азыр Бейжиңдин Кытай тарыхый булактарына мындайча айтканда бир аксес алып, жол алып, кайра ошол ишке мындай аралашкан отурасыз да. Ушул жерде кыскараак айтып бербейсизби? Убакыт азайып барат. Албетте, бул аракеттер мурда эле жүрүп келген. Анан мурдагы президенттин учуруна да аракеттер жүрүп, ушуну ишке ашырсак деген аракеттер болгон, бирок толук кандуу ишке ашпай калды. Анан албетте мына азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович баягы ушул жылы июнь айында барып Пекинге барганда, ал жердеги маданият министри менен Кытайдын төрагасы менен ушуну сүйлөшүп, Кытайдын архивтеринде иштөөгө бизге кеңири бир мүмкүнчүлүк бербейсиңерби? Себеби биздин тарыхыбыздын байыркы тарыхыбыздан баштап мына 19-жылдын кылымга чейин ушу Кытайдын архивтеринде көп деп кайрылганда алар ошону түшүнүүчүлүк менен кабыл алды. Кийин мен мына июль айында Пекинге барып, Пекиндеги Коомдук илимдер академиясынын тарых институту, анын ичиндеги борбордук Евразияны изилдөө борбору менен, анын жетекчилери менен барып туруп сүйлөшүп келдим. Алар Кыргызстанга келишти. Анан ошолор менен мына Кытайдын архивтериндеги, китепканаларында, музейлериндеги ушул архивдик документтер менен иштөөнү баштадык. Ал жактан жакшы кабар келди. Манжур династиясынын мезгилине тиешелүү 2500 беттен турган жаңы бир документтерди таптык деп. Анын ичинде кыргыздарга тиешелүү документтер бар, эми аны которушубуз керек деп уже баштады. Анан буюрса мына январь айында чакырып атат. Январь айында мына Мурас фонду, президенттик аппараттын алдында Мурас фонду менен Кытайдын Коомдук илимдер академиясынын тарых изилдөө институтунун директору экөө биргелешип келишимге кол коебуз. Ошол келишимдин натыйжасында
буга чейинки биз айрым гана архивдик булактарды алып биз тарыхты мындай бир жаңылап келдик. Эми архивди, музейди, китепканаларды комплекстүү түрдө изилдөө иштери башталып атат. Ага албетте эски Кытай тилин билген адистер зарыл болуп атат. Мына өзүң эски Кытай тилин билген бирден бир адистердин бири мына өзүңсүң. Балким өзүң дагы ага тартыласың. Аны албетте Кытайда биздин жаркын Турсун деген Пекинде ушул Коомдук илимдер академиясында иштеген мыкты биздин кызыбыз бар, кытайлык кыргыз. Анан ошолор, анан ушул институттун директорлору бүгүнкү күндө ошо изилдөө иштерине өздөрү мындай аралашып, биз силерге жардам берели деп ишти баштады. Анан ошого өзүңө окшогон адистер аралашса, буюрса биз 4-5 жылдын ичинде, балким ага чейин Кытайда катылып жаткан кыргыздын тарыхына байланыштуу көп архивдик документтерди таап чыгып, аны которуп, анан тарыхты жаңыласак, бул жаман болбосо. Мен ошол кытайлык өткөндө өзүң да көрүп калдың, Кытайдан келген, эски Кытай тилин билген ошол Коомдук илимдер академиясында иштеген тарыхчыларга айттым. Силер жакшылап карап көргүлө дедим. Балким ошол тарыхтын ичинде Манастын мезгилиндеги тарыхый инсандардын бир тарыхы чыгып калса, Манас эпосунун бул чыныгы тарыхта болгон окуя экендигин далилдеген бир маалыматтар чыгып калса, ол тарыхта өтө чоң бир сенсациялуу ачылыш болот. Ушуга да көңүл бургулачы деп ошого чейин бардык. Демек, биз мына кытайлык кесиптештер менен бул ишти баштадык. Бул деген өтө алдыдагы келечектүү иш. Буну мына президент өзү колдоп, буга керек болсо бардык жактан колдоо көргөзөм деп жатат. Каржылык маселеси да чечип берем деп атат. Бул өтө келечекте өтө маанилүү иш. Мына ошо ишти маселени ишке ашырып алсак, биз үчүн бул кыргыз тарыхы үчүн бул өзгөчө иш болот. Эми сөзүңүздүн аягында айтсаңыз, ушул жылга тарыхый баа берип көрсөңүз, ушул жылга 2018-жылга. Эми 2018-жыл албетте бул баягы мына биздин биринчи жолу революциялык жол менен эмес, элдик шайлоо жолу менен шайланган, ушундай бир элдин ишенимине ээ болуп келген президенттин алгачкы жылы болуп атат. Жаңы этап башталды. Жаңы этап башталып атат. Коомдо албетте бүгүнкү күндө баардыгы мындай чечилип кеткен жок. Бизде өтө мындай проблемалар көп экендигин карапайым калк эле эмес, президент өзү дагы айтып атат. Бизде өтө келечекте бир чоң бир мындай бир тышкы карыздардан ушундай бир кантип кутулабыз деген кооптонуу болуп атат. Ал үчүн Кыргызстанда бир өндүрүштү, өзгөчө региондорду өнүктүрүү маселеси өтө курч коюлуп атат. Мына ушулардын баардыгын мындай бир акырындап бир ишке ашырсак деген мындай жакшы ниет болуп атат. Ушул биздин баягы жетекчинин ошондой аракетин көрүп, эл дагы түзөлүп атат. Бүгүнкү күндө жанакындай коррупциялык аракеттерге баары бир бөгөт болот, ал баары бир тамыры кыркылат деген мындай аракеттерден элдин ишеними пайда болуп атат. Эми бул бир эле президентти, бир эле жетекчилерди, бир эле укук коргоо органдарын күтүп отурбастан, коррупцияны жоюуга бүтүндөй бейөкмөт уюмдары, жалпы эл жапа тырмак киришкенде гана ошондо бизде жыйынтык чыгат. Ошон үчүн быйылкы жыл мына алгачкы башталыш жылы болду десек болот. Муну бир өтө бир мындай бир тарыхый бурулуш жыл деп асманга көкөлөтүп мактап эле эрте туура айтасыз. Албетте келечекке фундаменттер мындай пайдабал курулуп атат. Ушул жол менен акырындап жанакындай өлкөдө эң негизгиси стабилдүүлүк болуп, сырттан келген инвесторлорду чочутпай, ушундай бир өнүгүүбүздүн бир жолуна түшсөк, Кыргызстандын келечеги албетте келечеги быйылкы жылдын жыйынтыгы, келерки жылдагы аракеттерге көз каранды. Эмесе Кыяс агай, сизге чоң алкыш, атайын ушундай убактыңызды бөлүп келдиңиз. Чынын айтайын, дагы көп сөздөр бар эле, дагы көп суроолорум бар эле. Бул кайра жакшы болду, кийинкиге кайра келип бересиз деп ойлойм. Рахмат, чакырып, баардык көрөрмандардын баарын жаңы жылдык майрам менен куттуктайбыз. Ийгиликтин, жакшылыктын жылы болсун. Чоң алкыш. Эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биздин улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы соңуна келип чыкты. Бүгүн биз жыл жыйынтыгы тарыхый баа деген темада талкуу кылдык. Ал үчүн бизде профессор, Кыргыз Республикасында белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасым агай келди. Эмесе сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө жакшы отуруңуздар.